Биз турган Балбал орто мектеби 87-жылдары айыл тургундары тарабынан ашар жолу менен курулган. Эбак эскилиги жеткен мектепте окуучулар авариялык абалына карабастан окуп келишкен. Бүгүн мынтип мамлекет тарабынан курулуп берилген 192 орунду жаңы мектептин кызыл тасмасы кесилүү алдында турат. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов, жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиев, ошондой эле мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Мырзабек Жапаркулов катышып, мектеп кызматкерлери менен айыл тургундарын жаңы имараттуу болушу менен куттукташты. Талас облусунда быйылкы жылы жалпы көптөн бери салынып келе жаткан 19 мектеп бар. 19 мектептин быйыл 8 мектеби быйыл бүткөрүүгө пландаштырылган. Алгачкылардан болуп Балбал орто мектебин ачылышы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Ушул келечекте Балбал орто мектебинде кыргыздын керегине жараган мыкты уу кыздарды мугалимдер жамааты издеп турасыздар, тарбиялап өстүрөсүздөр деп ишенемин. Жаңы курулган мектептин жалпы наркы 67 миллион сомду түзөт. Анда окуучуларга жана мугалимдерге бардык шарттар заман талабына ылайык түзүлгөн. 2 мал тамак берүүчү ашкана жана балдардын ден соолугу чың болушу үчүн спорт аянтчасы дагы бар. Эми бул жерде мындай эски мектепке салыштырмалуу негизи берде аябай мүмкүнчүлүгү чоң, таза, кенен, татынакай мектеп. Мугалимдердин берде сабак өтүүсүнө да аябай мындай ыңгайлуу, жашынакай мектеп. Анан эми талап ошол билимди татынакай берсе, биз ойлойбуз ушул мектептен көптөгөн мыкты жеңүүчүлөр, мыкты олимпиадада орун алган окуучулар мектеп уясынан учуп кетет. Буга чейинки окуу иштери жүргүзүлүп келген эски имарат 2015-жылы авариялык абалда деген токтом чыгып, ошол эле жылы жаңы 192 орунду мектептин пайдубалы түптөлө баштаган. Бүгүн бул мектептин эмгек жааматы өзгөчө кубанып турган чагы. Жогорку кеңешке кайрылдык, министрликтерге кайрылдык. Айтор барбаган жерибиз калган жок. Көп эле жерге кайрылып, анан акырында ошо өкмөтүбүзгө рахмат. Ошо өкмөттүн эсебинен ушу жаңы мектеп курулуп берилип атат бизге. Бул эски мектебибизде биз 3 сменде окуучубуз. Ал жерде жылытуу системасы контрамарка менен жылычу. Ошо контрамаркалардын эскилиги жеткендиктен кышкысын от жакканда ис чыгып, кээ бир учурда окуучуларды сыртка чыгарууга аргасыз болгон учурларыбыз болгон. Анан эми Кудай буйруса жаңы мектепке кирип атабыз. Андай кыйынчылыктын баары артта калды го деп ойлойм. Кыргызстанда ушул тапта 2000ден ашык мектеп бар. Бирок ошого карабай, мектепке болгон муктаждык да жок эмес. Акыркы жылдары жалпы өлкө аймагында мектептерди куруу иштери жанданып, соңку 10 жылда 400гө чукул жаңы мектеп салынган. Көп жылдан бери күтүп бүтпөй аткан мектептердин баардыгын бүтүрүү тапшырмасын урматтуу президентибиз бизге тапшырган. Быйылкы жылдын аягына чейин 100 мектепти бүтүрүү тапшырмасын. Ошонун алкагында мектептердин ачылышы башталды. Баардык республика боюнча азыр курулуш иштери абдан кызуу жүрүп атат. Анткени жылдын аягына чейин жетип калганга, андан дагы сентябрь жакын калды, ошого дагы көбүн бергенге биз аракет кылабыз. Мектеп айтылат го, китеп билим кенчи, мектеп тарбия кенчи деп. Ошондуктан бизден билимдүү, тарбиялуу татынакай уул кыздарыбыз үчүн биз мамлекет тараптан болгон шарттын баарын түзүп бергенге аракет кылып жатабыз. Балбал айылында пайдаланууга берилген жаңы мектеп мугалимдердин жумушун бир кыйла жеңилдетип, окуучуларга жаңы мүмкүнчүлүк жана жол ачат. Жаңы окуу жылында жаңы мектеп окуучуларга эшигин ачат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.